qiladigan turli xil tadbirlarni o'z ichiga oladi. Ular 2022-yildan beri o'zlarining birdamliklarini namoyish etib kelishmoqda. Qirg'izistonning 7 viloyatidagi 1977-yili tug'ilgan yigitlar bu safar O'sh shahrida uchrashdi. 40 rayondan kelgan 2000 dan ortiq ishtirokchi birdamlikni mustahkamlab, sport orqali do'stlikni maqsad qilishdi. 2 kun davom etgan respublika miqyosidagi bellashuvda sportning 10 turi bo'yicha musobaqalar o'tdi. Ушул вакытка чейин 20 миллиондон ашык сом чогултулуп, ар бир квартал сайын 2 районго жардам берип атабыз. 2 райондо муктаж болгон адамдарга биринчи кезекте өзүбүздүн курдаштарыбыздан муктаждар болсо, анан башка ушул социалдык жактан кичине көйгөйгө учураган үй бүлөлөргө, оорулуу адамдарга жардам берип, ушундай кайрымдуулук ишти жасап атабыз. Экинчи багытыбыз Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде ошо жашыл мурас долбоорунун алкагында жерлерде марафон сыяктуу бири-бирибизден эстафета катары өткөрүп, бак тигип атабыз. Жаңы көчөттөрдү тигип, Кыргызстанды жашыл Кыргызстанга айлантуу боюнча иштерибиз жүрүп атат. Үчүнчү багыт бул болсо, жалпы ошо билим берүү тармагына кошулуп аткан салымдар, ар түрдүү баягы жаштарды коомду өнүктүрүүгө багытталган семинарлар, билим берүү тренингтерин өткөзүп атабыз. Бул дагы бир өзүнчө бир багыт катары кетип атат. Futbol, voleybol, stol tennisi va shaxmat bo'yicha jamoalar o'zaro kuch sinashsa, Ordo, arqon tortish, qo'l kurashi va og'ir atletika bo'yicha musobaqalar tomoshabinlar e'tiborini tortdi. Xususan, estafeta o'yinlari bilan bilyard musobaqalari yana bir bor tengdoshlarning birdamligini namoyish etdi. Biz Chuy oblasidan Moskva rayonidan keldik. 10-15 balaga geldik. Oştok jigitlerimiz, klassdaşlarımız аябай жакшы, жогорку деңгээлде тосуп алышты. Жатаканаларыбыздан бери, бүт таза тамак аштарыбыздан бери бүт жогорку деңгээлде болуп атат. Ынтымагыбыз арып атат. Musobaqalar O'sh shahridagi Tüleken ot maydonida, Olimpiya sport majmuasida, Chaqantosh sport majmuasida va futbol akademiyasida bo'lib o'tdi. Bundan tashqari mehmonlar uchun madaniy va dam olish dasturlari tayyorlangan. Биримдик Кыргызстандын 77-лери 22 жылдан бери, 4 жылдан бери ушул футбол уюштуруп, жаштарга үлгү болуп, анан дагы Кыргызстаныбызга кайрымдуулуктарды жасап келип атабыз. Жаштарыбызга ушу кантип ынтымак, жаштарга ушу өнөк болуп, жаштар көрсүн деп. Ошол футболисттер өзгөн түгү 77-лер. Oyun öte жақсы болуп атат, 4 пойлада oyun болуп атат. Oyun öte жақсы. Shuningdek, tengdoshlari orasida jamoat va xayriya ishlarida faol ishtirok etgan fuqarolarga Xalq faxri ko'krak nishoni berildi. Tadbir yakunida g'oliblarga kubok, medal va maxsus sovg'alar topshirildi. Umida Mirzabayeva, Aslimbek Tag'aybekuli, Ma'ruf Shakirov, O'sh.